Бизге жаңы гана кошулуп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутмандаңыздар менен Кел чай ичели теледолбоору өзүнүн экинчи бөлүгүнө туш келди. Биз буга чейин биринчи сатыбызда биздин дүйнө жүзүндө эң 10-чу биринчи таза болгон шаарлар жөнүндө айтып бердик. Эми азыр болсо өз шаарыбыз жөнүндө сүйлөшөлү. Буга чейин Нурлан айта кетти эле, эгерде сиздер албетте Ала Тоо аянты болобу же болбосо биздин Бишкек шаарыбыздын кайсыл жерине эгерде таштандыны таштап кетсеңиздер, эртеси күнү келсеңиздер, албетте ал жак таза болуп калат. Ушул тазалыкты кармап жүргөн биздин студиябызга баатырларды чакырдык деп айта алам. Анткени тазалык азыркы учурда биздин өлкөбүздө гана эмес, дүйнө жүзүндө аябай маанилүү көйгөйлөрдүн бир темалары болуп турат. Ошол себептен бүгүнкү биздин студиябызда Руслан Жаныгулов, Ала Тоо аянт участогунун жетекчиси, Назгүл Жапарова, Ала Тоо аянт участогунун жумушчусу жана Мирлан Атантаев, Ала Тоо аянт участогунун жумушчусу. Келип бизге азыр бардык суроолорго жооп узатмакчы. Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Биринчи эле суроом, Ала Тоо аянтчысы дегенде ошондо кайсы көчөдөн кайсы көчөгө чейин сиздики? Ала Тоонун аянтчасы Проспект Чүй, Киевский, бульвар Эркиндиктен Панфиловго чейин да. Тарых музейдин арткы көчөсү Рыскулова менен айланып, Т тамгасын элестетсек болот да. Ошондо ичиндеги азыркы кандай эле десе жөн эле таштандыларды эле карабай, негизи бүт сулуу, бүт гүлдөр өсүп, сугарып, аякта да бирдемкелер ошонун баарын карайсыздар да. Канча кишисиз ичинде? 27 киши болобуз, ичинде айдоочулар бар, күрүшүк балдарыбыз бар, шыпырчыларыбыз бар. Ошонун баары биригип 27 киши болот да. Биз да киребиз. Кызык болуп атат да, ошондо күнүңүз кандай башталат, жумушуңуз кандай башталат, канчада башталат, ошол жөнүндө бир аз айтыңыз. Канча саат бою сиздер иштейсиздер дегиле. Биздин билишибиз боюнча эртең менен турганда эле 6да болобу, 7де болобу, шаарыбыз күн сайын таза болуп турат. Биздин жумушубуз эртең мененки 5:30 башталат. Эртең менен эрте келип, Ала Тоо аянтчасы центр болгондуктан эртерээк келип эрте тазалаганга аракет кылабыз. Анткени көп сырттан келген туристтер, немелер көп келет да, ошон үчүн аякта биз таза кармаганга аракет кылабыз. Ошол керелин кечке ошол жакта убактыбыз өтөт. Туристтер да жинди келтирип, аларды таң атпай туруп да мындай эки жакка басканды жакшы көрүшөт го да. Бир аз кечирээк турса, кечирээк биз да турат элек дегендей. Ошондо жанакы мен азыркы Ала Тоо дегенде эле бир маалымат эсиме келип атат да, жаңыдан ошо гүлдөрдү коюп, жаңыдан коздогондо ошо бир түндө эле эмнеге билбейм, ошо түндө эле гүлдөр жулунуп, элдер тим эле гүлдөрдү жууп тебелеп тепсеп да кетишиптир. Андай ситуациялар болгон. Былтыр мурда жылы да болгон, былтыр да болгон. Былтыр бир күндө эле бир 150-200 жакын гүлдү жууп кеткен да. Действительно, мен анда да интервью берген болушум керек. Ушундай эметпейт мындай киши, биздин эмгекибизди баалабайт да. Ошо кыргыз элине кайрылат элем, ошо кичине мындай биздин кылган эмгегибизди баалап, шаардын таза болушун, көрктүү болсун, мындай көңүл бурушса деп ойлойбуз да. Жанакы митингдер болгондо, анан кийин азыркы акыркы убакытта жаштар митингге чыкканда бир аз тазалап кетип атышат го артынанчы. Ошону сизден сурайын деп атам эле, чын эле тазалап кетип атышабы же барбы, калдыбы? Тазалаганда үстүн тазалап кетишет, терип. По-любому чоктор калат, анын баарын өзүбүз шыпырышыбыз керек, тазалашыбыз керек болот да. Бирок кичине болсо да жардам катары болот болуш керек. Конечно, жардам, мурунка караганда жардам. Мурда митинг болгондо биздин гүлдөрүбүз тебелеп салышчу эле. Мусорларын ошол боюнча таштап кетип калышчу эле. Ал эле эмес, эмелерден брусчаткадан да жууп салышчу эле дегенде. Кайра биз анын баарын кайра басмалап этип кайра биз жасачу элек. Ошондойлорду ошол убакыттарда балким бир мырза чуркап баратып, анан кийин кызына гүл алып алайын деп унутуп калып, анан кийин же эконом катарынан унутуп калып жууп кеткендер. Ошондойлор болуп калса, кандай штрафтар барбы ошого? Кармап калсаңыздар, ай кой деген бойдон калабы ошойдо. Бул туура эмес деп эле айта аласың, башка аргалыш жок бизде. Негизи ошону туура көрөсүздөр, ошондо кармалып калса штраф кылыш керек дегенде. Бул эми мүлк, мамлекеттик мүлктү бузуп атат да, мисалы биз канча иштедик, эмгегибиз кетирдик ошого, анан кийин ошол бир секундда эле бузуп таштаса, негизи күмө болсуң да, наразы болосуң да сразу эле. Жакшы, биздин баатырлар тууралуу мындайча айтканда кичинекей ролик бар эле. Ошол роликти биздин телекөрүүчүлөргө көргөзүп туруп, андан кийин маегибизди уланталы.
твоим аллеям бульварам. Город всегда бьется в каждом сердце молодом и старом. Этажи и цветы, ветви, ивы у фонтана. Я пою о любви, город, то, что стал мне главным. танышуу кеч коширекті жолықтырған жарым ынтымақта арылуды ел жашаған халқым. Бишкегим Бул каяктан болгон материал? Эмнеден ушуну тарталы деп чечтиңиздер? Мэрия эле өзү уюштурган болчу. Өзүлөрүнүн кишилер келип, кыздарды болсо даярдап, коентуп тартканбыз. Бул эмнеден келип чыккан, ошо интернеттен ушу флешмоб популярный болгон үчүн эле ошондон биз деле кылалы деп, биз өзүбүздүн жумушубузду көрсөтөлү, кандай кыздар иштейт, сулуу кыздар экенин ошону көрсөтүш үчүн эле окшойт ушу. Мэрия катарына уюштурулган да. Жакшы, биз айта кетели, чындыгында буга чейин мен дагы көп адамдар менен байланышка чыкканда эмне үчүн биздин шаар таза шаарга татыктуу эмес деген суроого айта кетишчү да. Биринчи кезекте мамлекет күнөөлүү, алар атайын долбоорлорду же болбосо ошол эле программаларды жаратпайт. Экинчи кезекте мындайча айтканда атайын бөлүштүрүүчү мындай таштандыларды эч ачышпайт. Ал биздин шаарда аз деп айтап кетишет да. Айтыңыздарчы, сиздердин оюңуздар боюнча эмне себептен биздин шаар таза шаарларга татыктуу эмес? Биринчиден ошо маданият эле төмөн болгон үчүн окшойт. Улуу кишилердики деле, жаштардыкы деле, кичинекей балдардыкы деле башынан айтылбайт да. Мамлекет катарынан үгүттөө иштери жок да, ошо таштандыларды кантип колдонуш керек. Эң ошо башкы эле проблема ошо таштандыны туура колдонуш керек да. Туура сорттоп, же кайсы жерге ыргытыш керек мисалы. Япония менен салыштырса, Японияда бир да таштанды урналар жок да. Бизде урналар наоборот көп болот. Ошон үчүн айырмасы кандай? Ошо маданияттан эле тиешелүү. Уруна болгон күндө эле урунага салбайт да. Салбайт да, дейсиң эле. Бизде баардык условия бар, мисалы. Мен деле көчөдө кетип барып таштап койсом деле болот да. Биз өз эмгегибизди баалайбыз, башкага үлгү болсун деп биз баарын тазалап, даже мындай азыр немелер коюп койдук го, баклажканы өзүнчө, салафанды өзүнчө, бутылканы өзүнчө, даже ошол жерге деле ташташпайт да. Мындай мүмкүнчүлүк жок, балким алдыда ойлоруңуздар бар, кечке эле митинг, кечке эле майрам өткөрбөй эле ошо тазалыкка карата элге көрсөтөлү деп мындай субботникке чакырбасаңыздар деле бир башкача бирдемке ойлоп таап, балким жөнөкөй жарандарды чакырып келбей чогуу жыйнайлы дегендер. Андайлар бизге кышында келет да, студент балдар бизге баягы ысык чайын алып келишип, кышында кар көп түшкөн убакта ар бир эмеден, университеттен, эмелерден, лицейлерден келишет. Бизге жардам беришет. Андайлар бар, андай жаштар бар, жок эмес. Жакшы, келиңиздер, анда азыр биз тазалык темасын кичине артка жылдырып, сиздер тууралуу инсандар катары билгибиз келип жатат. Айтып кетиңиздерчи, жумушуңуздардан тышкары өзүңүздөр дагы эмне менен алектенесиздер? Руслан мырза. Эмне? Жумуштан сырткары Ырдайын, бийлейин. Анткени албетте сиздердин оюңуздарда таланттуу, мындайча айтканда, инсандарды дагы байкап калабыз. Мен мисалы компьютер жакка жакынмын. Программалар ошо үйдөн жумуштан сырткары үйдө отуруп алып, ар кандай программаларды үйрөнөм. Photoshop, CorelDRAW, 3D Max дегендерди. Видео монтаж, фото монтаж ошого жакынмын да. Компьютер Бизге жумушка эле келип болгондур. айрыкча акча болсо барамын да. Өткүлөйм. Мен болсо аял киши болбой эле үйгө барганда канча ай салган деген күндө деле үйдүн үй тиричилиги бүтпөйт го. Биринчиден барып курсаң тойлосоң, барганда жуунуп тазалансың. Анан мен гүлдү жакшы көрөм. Ошо үйдө өзүм бир 10 чакты гүлүм бар. Ошо мен алектмин. Өзүмдү аласытам да эми, жумуштан тышкары. Жакшы. Музыка угам эскилерден. Ырдайм. Мирлан мырза. Биз эми жумуштан үйгө баргандан кийин машина чукум айнайки. Эрмегим эле ошол, эмнеге билбейм. Мындай, мен
Вот эми хоббим бул дейм, барып машинанын бир немесин жасап, кайра бузуп салып, кайра кайра жолуп чыкмайсың ушундай да. Ошондо азыр жасап атып ырдайм кайра. Сиз айтканыңыз боюнча анда сиздин жумушуңуз элестеткенде 5:30 башталып болсо, азыр өзүм элестетип атам да, 5:30 башталса, мейли бир 12-1 бүтөт дейли. Онун жумушуңар бүтсө, анан үйгө барып эс алмай жокпу? Уктамай, уйкунун Жок эми үйгө барганда уктагың келет, эс алгың келет, эми эс албаса да болбойт да. Но бирок баардык жумуштарды үйгө баргандан кийин курсаң тоозгандан кийин жуунгандан кийин, бул жумушту кылам, мындай кылам, анан 1-2 саат уктайм, анан кайра турам, тамак жасайм деп план кылып коесуң да. Аял кишиге ошо бүттүгүн кылыш керек да, аял киши ошого жетиш керек да. Баары уктап калсаң жумушуң калып калат го, эртеңки күн дагы кайра көп жумуш болуп калат да бизге болбой эле. Жок, элестет 5:30 жумушубуз 5:30. Биздики жумуш саат 8:00 башталат. Турганыбыз 6:00. Мен эртең менен ойгондо жумушка барбай эле койсомбу дегенде ойдон чыгат. Анан сиз ушунчалык билбейм, эрте туруп организмиңиз көнүп калдыбы? Мен мисалы эртең менен 4-тө турам өзүм. 4-тө турам. Анан жуунуп эртең 4:15 болот. 4:30 чейин боеном. Анан баягы эшикке чыгып үйдү Сиз байкадыңбы? Назгүлчө 15 мүнөттө боенот экен. Биз деле мында кызматка келгенде эле келебиз. Биздин жумушубуз ошо да. Ошо биз аяка келгенде эле баягы кээ бирлер ойлойт, баягы көчө шыпырып неметип жүрсө делечи, баягы булар мындай депчи. Андай бизге көп болду да, мисалы шыпырып тазалап эме кылып атсаң деле кээ бирлер жаш эле кыздар келип алып деп семчикасын чагып же эмесин алып койсоң, недавно эле болду да. Алып койсоң эми албайсың, эмне сен акча алып атасың да. Дегендер көп да. Ооба, биз дагы социалдык тармактарда байкап калчубуз. Кээ бир адамдар чындыгында бул ошол мамлекеттик кызматкерлердин мындайча айтканда жумушу деп дагы атап коюшу. Сиздердин көз караштарыңыздар, анткени менин оюмча бул туура эмес. Албетте бул тазалык дегеле ар бир кишиден көз каранды деп айта алам. Мен алдыңкы пландар жөнүндө билгим келип атат. Балким Алатоону дагы бир башкачараак кылып коздойсуздарбы, же балким тазалыгы бир эле Алатоо эмес, шаар боюнча кандай алдыда бир программалар, проекттер жүргөн атабы? Маалымат бар болсо. Мэрия катарында болушу мүмкүн андай проекттер келечекте. Биздин жумушта жыл сайын гүлдөрдүн жана отургузган дизайнын өзгөртүп турабыз. Өзгөртүп турат. Өңү түсүнөн анан контурларын жана орнаменттерди өзгөртүп турабыз. Биздин жумушубуз ошондой да негизи. Ошо проектлерде согласовать этип, ошо кийинки жылда кандай гүл, кандай дизайн менен отургузган ошону сүйлөшөбүз да. Сунуштар кетеби сиз жактан, балким өзүңүздүн? Биз балдар кыздар менен кеңешип, мисалы, кийинки жылды кайсы гүлдөр отургузсак болот, кайсылар ошо адаптация кылып алат. Мисалы, быйыл жакпаган гүлдөрдү теңки жылы мисалы кайра отургузбай койсок болот. Ордуна башка гүлдү мындай проба кылып, эксперимент кылып, анан ошо отургузуп көрсөк болот да. Кийинки жылгычы. Назгүл жумушта гүлдөрдү отургузуп жүрүп анан үйүнө барып, үйдө да гүлдөрдү. Ооба, мен дагы Бар эми үйдө гүл эмне өзүң үчүн да баягы гаражокто бияктан ар бир гүлдү бирден отургузабыз да. 30 сантиметрлеп бизде мындай текшерип турат. Мына Руслан, Асель мастерибиз бар, алар бизди ушундай контроль кылып турат да. Ар бир мындай линия кыйшык кетпеш керек, кыйшык кетсе кийинкисине кетип калат. Ошон үчүн ар бир шахмат түрүндө тигебиз. Мына кооз болот да, эми ошо барганда ошо. Назгүл, чын айтыңызчы, мындай болобу, сизде бир гүлдү отургузуп, бул жакшы гүл экен, үйгө ала кетейинчи. Конечно, андай болот, бирок эми биз сурап алабыз да. Сураган берет. Берет. Ушундай күндөр болот, ашып калат мисалы. Ашып калат. Эртеңки күнү отургузбасак, курап жоголуп кетет. Жоголуп кеткичекте деп беришет да бизге сөздөр. Кышында ошо кандай десек, бул деген гүлдөр кандай жайында эле, жазында эле турат да. Кышында өзү кайра өсүп чыкпайбы? Кыштан кийин. Жок. Кайра жаңы отургуш керек. Жазында кайра бар. Однолетник деп коет, ошо бир эле жылдык гүл деп коет да. Срогу октябрга чейин узарат. Октябрда болсо гүлдөрдүн баарын жыйнап, баарын тазалап таштайбыз. Жазга даярдап коет жердин баарын. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайталап кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда тазалык уюмунун деги эле биздин шаарыбыздагы тазалыкты кармоочу баатырлары деп дагы бир жолу кайталап кетейин. Биздин студиябызда келип отурат. Эгерде сиздерде дагы урматтуу телекөрүүчү өздүк суроолор бар болсо 0508 400 номерине WhatsApp аркылуу бизге жазсаңыздар болот. Негизи эле жанакы мен деген буга чейин ойлочумун да, мындай көп деле көңүл бурчу эмесмин да. Кетип бартасың, күндүздө сиз түнү бою иштеп,
түнү иштеп, эртең менен таң атпай иштеп, анан күндүз көп деле жумушчулар көрүнбөйт да. Анан кийин көп деле маани бериш эмесин да, таштандыкка, анан кийин киши иштеп атканда байкайсың, ушинтет экен деп. Мындай көрбөй жүрүп, негизи сизди бүгүн чакырганыбыз элдер көрсүн деп атабыз да. Сиз таштаган таштандыктарды мына түнү бою жыйнап чыккан адамдар. Сизге ошондой эле адамдар мындай кичине эмгекти байкап, балким жөн эле кетип баратып, өзүңүздөрдө сиздин таштандыгыңыз болбосо деле жөн эле ала кетип, аны ыргыта кетсе болот да. Башка мусорго, ошол үчүн мындай чакырып, сиздер менен сүйлөшүп, сиз жактан сөздөрдү уккубуз келип атат да, балким жиниңиз келгендериңиздер барбы? Сволочтар, сиз менен таштабайчы. Окууда болгондор бир айтчу сөздөрүңүздөр бар болсо биздин жарандарга ошко да. Алдыда биз бул тууралуу сөз түрдө сүйлөшөбүз. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, биз азыркы учурда түз эфирдебиз. Любимый HD телеканалында Гел чай чиретили долбоору таңкы саат 8ден 10го чейин, дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин чыгат. Жана буга чейин биздин телекөрүүчүлөргө өз табышмагыбызды, сурообузду дагы узатканбыз. Дүйнө жүзүндөгү эң таза өлкөлөрдүн намын биринчи тизмесинде кайсыл өлкө турат? 0508 400 номерине WhatsApp аркылуу жазыңыздар. Албетте туура жана биринчи жооп берген абонентибизге биз белектерибизди ыйгарабыз. Белектерибиз 101-дикти бир аз токтото тууралуу дедик, анан алдыбыз белектерибиз кандай десек, стоматолог, врач, тиш доктор Аян Эгембердиева бизге кандай десек сертификат калтырып кетти, 40% арзандатуу менен, барып буга чейин айткандай дагы бир 10% содалашып түшүрүп алсаңыздар да менде. Биздин конокторго да албетте кийин эфирден кийин белек катары беребиз. Сиздер да барып тиштериңизди арзаныраак дарылатып алсаңыздар болот да. Анда эмесе бир аз тыныгуудан кийин биз маегибизди алабыз. Эч алыстабаңыздар. Биз эфирибизди уланталы, жана буга чейин телекөрүүчүлөргө суроо узатып кеткенбиз. Дүйнө жүзү боюнча 2020 жылында кайсыл өлкө биринчи тизмесинде таза шаар, таза өлкө боюнча кабыл алынган деп. Азыркы учурда абоненттен биз туура жоопту кабыл алдык. 7720 номеру менен аяктаган абонент бизге Швейцария деп жазып кеттир. Биз куттуктайбыз. Кол чабуулар, сиз деген белегиңиздерди эфирден кийин сиздер менен байланышып, каяктан кантип кетсеңиздер болот экен айтып беребиз, Жана коногуздарды дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Руслан Жаныгулов, Ала-Тоо аянт участогунун жетекчиси Назгүл Жапарова жана Мирлан Атантаев, Ала-Тоо аянт участогунун жумушчулары. Айта кетиңиздерчи, сиздердин жумушуңуздардын кемчиликтерин жана артыкчылыктарын билгим келип жатат. Назгүл. Биздин жумуштун кемчиликтери ушу кемчиликтер жок, баары жакшы да. Жок, эми баягы кыргыз элибизге кайрылат элек да, жаштарга баягы биздин эмгегибизди бааласа, ошо бизге мындай бир жеңилдик кылса деп ойлойбуз да. Жана айтып өткөндөй субботниктерди мындай өзүнчө майрамдарда кичине жардам берсе болот да. Эң оор күндөр бул албетте майрамдар десек болот. Майрамдарда, Ошол эле тазалык муниципалдык ишканасы майрамдар келе жатканда балким капа болуп да калышар, Майрамга биз бир жума мурда эле даярданып баштайбыз. Бир жума мурда даярданып баштайбыз, потому что площадьтын баарын жуулуш керек, тазаланыш керек, сагыздарын кырыш керек. Анын баарын жууп тазалап бүтөбүз. Анан майрам болот. Майрамда таңкы 5:30 келген, түнкү 12-ге чейин болобуз ушул жерде. Эл кетмейинче биз ушул жерде турабыз. Эл кеткенден кийин кайра жууп тазалап, кайра эле шыпырып тазалап, эртеңки күнгө даярдап кетебиз. Кемчиликтер тууралуу угуп кеттик, азыр артыкчылыктарын Руслан мырза айтып бериңизчи. Артыкчылыгы ушу эрте турмай эле окшойт. Эрте туруп, канчалык эрте турсаң, ошончо күнүң узаараак болот да. Канчалык көп уктасаң, кыскараак болот. Бирок ошончо айтышат, канча эрте турсаң жумушуң эртерээк бүтөт, анан көбүрөөк жумуш бүтөт деген. Жумуш батар бит. Ошондо сиз өзүңүздүн жумушуңуздарды бүтүрүп үйгө барып, үйдүн жумушун да бүтүрүп салып турбайсыңызбы? Дагы бир жакшысы ошо дайыма кыймылдап турасың. Денең кыймылдап, ошо ден соолугуң бекемирээк болот да. Мисалы, спортко деле барбай элесиң, анткени көп шыпырган кармап, шыпырып, ошонун артыкчылыгы деп ойлойм да. Жумушуңуздардагы эң оор абал тууралуу айта кетиңиздерчи. Оор абал, мисалы, кышкы убакта жолдор муз менен каптап, мисалы, ошолорду талкалап, тазалаган эң оор ошол да. Мисалы, балдар
ошол үчүн кыйналат. Кар жүктөмөй мисалы машинанын үстүнө ыргытып. Кээде техника жардам берет. Кар көп жааганда. Мен ойлоп атам ошо эң оор эле ошо кышкы убакыт эле да. Кыш убакытта мына азыркы айталы сизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр балким сиздерге бир кандай бир жардам берейин дейт же балким жанагы сиз буга чейин айтып кеткендей эле ысык чай алып келип берсе бир чоң жардам деп атпайсызбы? Ошондо кайсы убакытта баш керек? Анткени менин убакыт күндөрүм болуп калат, тентийм. Түнгө чейин тентийм бир. Байкабайсың да кайсы убакытта иштейсиң деп. Ушунча азыр айтып атасыздар 5:30-да башталат депчи. Ошондо 5:30-да сиздерге мындай чай алып берип берсе болобу же? Кайсы убакыттарда? Багы эртең менен канча эрте келсең ошончолук эртерээк бүтөт айтып өтпөйбүз. Мисалы эле Руслан өзү кар жааган күндө түнү менен иштейт өзү. Мисалы биздин участогубуз багы центрда болгондуктан мисалы мен эрте келем, кээде 4-тө келем, кээде 4:30-да келем, багы эртерээк келгенге аракет кылабыз, анткени кар катуу түшкөндөн кийин уже эртерээк бүтүшкө аракет кылыш керек да. Алдыда кыш келатат, кандай даярсыңарбы? Морально деген Эми биз кышка көнүп деле калдык. Көнүп деле калган, Кудай ден соолук берсе, багы жылдагыдай эле болот, жылдагыдай эле таза болот, багы самый главный ден соолук эле экен да, ошо ден соолук болсо эле уже биз мындай уже көнүп калдык, каерде эмне кылыш керек, заранее эле кар жааганда так тротуарларды деп жазылат, биз өзүбүздүн Алатоо площадь чатыбыз бар. Ошо биринчи тротуарды тазалап киши баскан жерде, анткени тияктан бизде эртең эрте президент өтөт, вице-мэр өтөт, ошол жакта биринчи алабыз да. Ошол жакта биринчи көңүлдө ошол жака барабыз. Ким дегеле ошо кандайдыр бир участок болсо ким көзөмөлдөйт, канчалык деңгээлде таза болду деп? Баарыбыз эле, мисалы биздин коллегабыз баарыбыз эле карап турабыз. мындай кишилер жокпу келип туруп, бияк таза экен, кеттим меники участокко дегендер. Ошо бизде андай жок. Анда бригадный да, багы ким таза биринчи бүтсө, кийинки жака барып, кимки оор болсо ошого тазалап кетебиз. Негизи багы киши көп баскан жерди багы эртерээк бүткөнгө аракет кылабыз да. Сиздин ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздар бар да. Балким буну тазалап атып, биз деле өзүбүздө биякта жумушта иштеп атып, буну бир шефибиз туура эмес жасап койду, момундай кылса жакшыраак болот эле деген ошондой ойлорду бар да сизде. Бизде да ошо бир эле Алатоода эмес, негизи шаарды таза кармаш үчүн эл жактан, мамлекет жактан эмне керек ойлоруңузда? Эл жактан болгондо элден суранат элем мен. Мисалы ичип аткан бутылкаларын эле урнага таштап турса, урналарыбыз деле Кудайга шүгүр жетиштүү эле. Башка мамлекеттерге караганда жетиштүү эле биздики. Урналарын таштаса, анан бучокторун таштаса, сагызын түкүрбөсө болду. Башка эчтеке кереги жок, калганын өзүбүз тазалап алабыз. Сиз буга чейин айтып кеткендей, жанагы Алатоонун жүүс дегенде ошо сагызындан бери бүт жууп жанагы биздин мамлекеттик флагты ограждениясы турганда ошого чейин сагыз таштап кетет дедиңиздер, чоктоп кетишет. Эми буну кандай десем, чоң кишилер деле жасабай туруш керек, кичинекей балдар эле жасабаса. Алардын арасы чоң кишилердин да арасында барбы? Уже көрүп билип калдык да биз. Кичинекей балабыз айырмасы жок, баарыбыз эле таштап атабыз. Жакшы. Жана менден да суроо узаткым келип жатат, айтыңыздарчы. Деги эле ошо шаардын тазалыгын, тагдырын чечүү жолуна эмне себептен келип калдыңыздар? Мен келгеним себеби, мен мындан 10 жыл мурун келдим бул жумушка. Иштегенибизге уже 10 жыл болду. Ошол кезде мындай стабилдүү жумуш керек болуп турган кезде именно ошо тазалык стабилдүү жумуш керек деп ошол жака киргенбиз. Биз ошол жака кирип 10 жылдан бери мына Кудайга шүгүр иштеп келатабыз. Негизи. Мен ошо тазалык ишканасы иштегенине почти 10 жыл, 9 жыл, 10 жылга кетти. Ошо 10 жыл аралыкта мен ушундай бир аябай бир мындай жакшы адам да көрдүм, жаман адам да көрдүм да. Бу жерге келгеним себеби мен деле ошо гос жумуш жакшы го, мурда эртең менен шпырпанан кетип калчубуз да. Бирок ошо 10 жылга иштегенден 3 жыл аралыгында мен бир ушу эмен площадьтын өзгөргөнүн эметтим да, таза болгонун байкадым да, ушунча иштеп. Анан баардык эмелер бизде уже жетиштүү болуп калды да. Инструменттер, күнүмдүк инструмент, жанагы кар күрөгөн күрөгү, шака, тряпка дегендерди биз мындай үзгүлтүксүз алып турабыз да. Анан перчатки ай сайын бизде берилип турат. Анан бул эмеси жакшы, баягы гос жумуш болгондон кийин бул больницаларга, эмелерге мындай бизге аябай мындай эмеси жакшы да.
караганычы ошол дагы мага аябай эме кылат да. Жакшы. Меники деле ошо 10 жыл болуп калды. Келгениме тазалык ишканасына. Башында жумушка киргенде кадимки эле кабинетте экономист болуп киргем. Акыркы 3 жылда ушу Алатоо аянтын карап иштеп калдым да. Эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда тазалык ошол эле муниципалдык ишканасынын кызматкерлери отурат. Жана сиздерге суроо келиптир. Тазалап шыпырып жүргөндө баалуу буюмдарды тапкан күнүңөр болгонбу деген суроо. Болгон. Болот. Эмнелерди таптыңар, бөлүшпөйсүңөр? Биз эме тапканда багы Кудайдын буйругу менен эми дагы бирөөлөрдүн дагы эмесин урдуп албайбыз. Дагы случайно жоготуп алгандарды табабыз. Шакек, телефон, сөйкө дегенде, сепчка дегенде, акча. Гөл болу. Майрамдан кийин. Кошелек алып келип берсе, анын ичинде номерлер тапсак, Паспорттор, чалып документтер. табышабыз. Эгер жок болсо, жана бизден Facebookка киргизип коебуз мисалы. Ошол жактан көбүнө таркап келет. Инстаграмга киргизебиз. Машинелердин номерлери жок болот, ошолор табабыз. Жакшы. Жана социалдык тармактарда биз дайыма эле байкап жүрөбүз. Эмнегедир ушу тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери таланттуу болушат деп. Сиз дагы айта кеттиңиздер, Назгүл айым. Ырдайт экенсиз. Бизге албетте телекөрүүчүлөргө жалпы кыргыз элибиздин маанайын көтөрүп, бизге ыр сунуп коюңуздарчы. Мен эми ошо телебирден пайдаланып, ушу площадь Алатоодо иштеп аткан биздин коллегаларыбызга салам. Ден соолуктошсун, оорасын, семьялары менен ынтымакташсын. Эми багы ата мекен, эн атадан улук нерсе жок. Сага ошо ата мекен деген ырдап берели. Кыскача ырдап кетиңиздер. Кымбатым өскөн жерим экеним, сен десең толкундап кетемин. Апамдай асырап чоңойткон, сүтүңдү мен актарып экемин. Тоолоруң, түстөрүң белесиң, жаныма жат кубат бересиң. Киндик кан, тамызган ата журт, чалдыксам күч кубат бересиң. Киндик кан, тамызган ата журт, чалдыксам күч кубат бересиң. Кол чабыңар. Үйүңүздөргө береке. Биз дагы азыр Нурлан экөөбүз таң калып отурабыз. Албетте, тазалык чындыгында эле ошол эле муниципалдык предприятие, ошол эле ишканасынын кызматкерлери чындыгында эле таланттуу. Сиздерге чоң ыраазычылык, өз убактыңыздарды бөлүп, бизге бардык суроолорго жооп узатканыңыздарга. Анда эмесе эфирибиздин аяктаганына бир нече убакыттар эле калды. Ошондуктан сиздерге эркин микрофон. Не дейсиң багы? Сиздерге да рахмат. Аз болсо бизге көңүл буруп, биздин көйгөйүбүздү угуп дегендей, кыргыз элибизге кайра элек тазалыкты сакташса жакшы болот эле. Эмне дейсиз, эфирден пайдаланып ушу баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым эле Кыргызстанда тынччылык болсун. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы албетте сиздердин да убактыңыздарга, көңүлүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен Келчи Айчели теледолбоору болду жана бүгүн биз тазалык тууралуу талкууладык. Албетте биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайталап кетели. Деги эле биздин өлкөбүздүн дүйнө жүзүнүн тазалыгы ар бириңиздерден көз каранды. Ооба, тазалыкты сактайлы, өзүңүздөрдүн деле эшигиңиздер буга чейин айтып кеткендей эле таштандыларды көрсөңүздөр алып коюңуздар. Бош убактыңыздар болсо жөн үйдө отурбай эшикке чыгып жыйнап коюңуздар. Мындан эч кандай бир оордук деле эмес,
ошону баштан эле айтып атпаймынбы, жөн эле таштандыктар деле алып эле коюңуздарчы. Болду. Анда эмесе биздер менен бүгүн Мирлан мырза, Назгүл айым жана Руслан мырза болду, жана алып баруучуларыңар Нурлан жана мен Сезим. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.